Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ım bizge paydalı ilim, adalı rızkı, жана кабыл болгон амал насип кыл. Юсуф сүрөсүндө пайдалар, ибараттар, сабактар. Бул бөлүмдө Шейх Саади рахимахулло ушул пайданы айтат. Бул Юсуф сүрөсүнүн 101 аятында пайданы алсак болот дейт. Адам дайыма Аллах Тааламга жалынып, жалбарып, дуа кылып жүрүш керек. Ыйманын бекемдеп, жана ошо ыйманы көбөйүп, бекемделиштин себептерин аткарып жүрүш керек. Ыйман келтирдим, түшүндүм, мусулман болдум деп жүрө бербестен, же түшүнүп калдым деп жок. Дайыма ошол түшүнүктү, ошол ыйманды, ошол жакшылыкты кармап калыш үчүн ыйманды туруктуу кыла турган, бекемдей турган себептерди аткарыш керек, жана жалынып жалбарып, дайыма Аллах Тааламга кайрылып, дуанын үстүндө жүрүш керек деп атат. Көрдүңүздөрбү, экөөнүн эри шаркак айтты да, дуа кылып гана отуруп калбайсың, же болбосо амалга гана таянып калбайсың. Айрым адамдар намазым бар, сооп иштемен, күнөөдөн алысмын деп дуадан алыстап кетет, айлап жумалап. Кээ бирлер дуам бар, тилегим бар Аллах Таалам, бирок ыйманын бекемдей турган нерселерден себептерин аткарып берет. Ошон үчүн экөөнүн кош алып кетиш керек. Эч бири-биринен калбаш керек. Мына ошондо ыйман туруктуу болот. Ошондой эле дайыма Алла Таалам ушу берип койгон жакшылыктарыңа шүгүр кылууну, жана ошондой эле өмүрүмдө акырымда жакшылык менен бүтүүнү, чырайлуу бүтүүнү, мындай бул дүйнөдөн өткөндө да жакшылык менен бүтөйүн деп, жана Алла Таалам берип турган ар бир күнүндөгү жакшылыкты дайыма Аллах Тааламга эскерип, шүгүр кылып, мен акыркы өмүрүмдү жакшы өткөр деп Аллах Тааламдан суранам. Себеби канча деген адамдар Аллах Тааласын жакшылыкта келип туруп, кайра намазды таштап өтүп кетет, же кайра ыймандан алыстап өтүп кетет. Адамдын акырындагы абалы менен билинет амалдары. Юсуф пайгамбар дагы мына ушул Юсуф сүрөсүнүн 101 аятында Робби код атайтани минел мульк ва алламтани мин тавилил ахадис. О Роббим, сен мага ушундай мүлктөрдү бердиң жана үйрөттүң, Алла Тааламдын сөздөрүн жана түштү жоруганды, сөздөрдү чечмелегенин адамдарга баяндап. Фатирас самавати вал ард, асмандарды жерди жаратуучусуң. Сен бул дүйнөдө да менин коргоомсуң, жана акыретте дагы өзүң жакшылыкты берүүчүсүң дейт. Таваффани муслиман вал хикни бис солихин. Мени мусулман гана абалымда жанымда ала көр, жана жакшы адамдарга кошо көр деп дуа кылган. Мына ушул аяттан Шейх Саади дайыма мусулман адам дуа кылып жүрүшү, жана ыйманын бекемделиши себептерди аткарып жүрүшүн сураныш керек экенин баяндап атат. Юсуф пайгамбар болуп ушунча жакшылыктын үстүндө жүрсө да, Алла Тааламга учурунда түшүп аткан жакшылыктарды эскерди, Алла Таалам берген неаматтарды эскерди, Алла Тааламды улуктап, даңктады, жана ошондой эле мен болдум, мусулман болдум, ушу мен өлөм деген жок. Ушундай мусулманчылыктагы абалымда жанымда ала көр, жана жакшыларга мени кошо көр деди. Кээ бир адамдар муфассирлерден да бар экен, бул туура эмес дейт. Ушул аяттан айтып койгондору бар, Юсуф пайгамбар өлүмдү тилеп сураган деп. Бул туура эмес дейт. Бул балким бердеги мени мусулман кылып жанымда ал дегени, исламда өлүүнү тилеген дейт. Мусулманчылыкта өлүүнү тилеген. Өмүрүмдүн аягында жакшы, чырайлуу келмеде жакшылыкта жүрсөм кандай азыр, ошо жакшылыкта өтүп кетүүнү сурануу деген. Мындай нерсени адам дайыма сураныш керек. Мына ушул жерден дагы бир баса белгилеп кетүүчү нерсе, мисалы, илимди сурадыңыз да, Алла Таалам, о Аллахым мага пайдалуу илим бер дегенден кийин, заматта дуа кылгандан кийин ошо илимден сиздин насибиңиз боло тургандай бир аракет болуш керек. Ушуну дайыма эстеп жүрөлү. Мисалы, ырыскы сурадыңыз Алла Тааламдан, о Аллахым мага ырыскы кенен бер дегенден кийин, ошо ырыскыны таба турган кадамдарды кылыш керек да. О Аллахым мага Куран жаттаткыза көр, Куран окуган үйрөнөйүн дейсиз да, бирок эч жерге жазылбайсыз, эч кимден үйрөнүүнү кадам шилтебейсиз. Бул туура эмес. Себепти да аткар, дуа да кыл деген сразу кадамга өтүш керек. Дуа кылдыңыз, кадамды кылыңыз. Илим деп айтыңыз, китеп окуңуз, илимий мажлистерге барыңыз, жазылыңыз, илим ээлерин угуңуз, мына ошондой. Аллах Тааламдан жакшылыкты сурадыңыз, жакшылыкты кармап калуучу намаздарга, зикирлерге, ибадатка бекем болуңуз, жамандыктардан арылууга, жамандыктан сактанам дедиңиз, ошонун кадамдары. Ошондо дуа менен себеп биригип натыйжа берет. Көп адамдар бири дуа менен чектелсе себеп таштап салат, кээ бирээ себепти аткара турган болсо, ошого таянып алат дагы, дуа кылбай калат. Мусулман адам жашоодо бир келген кыйынчылыктар үчүн өлүмдү тилей бербеш керек. Кээ бирлер ушул аятты мына жерде деле өлүмдү тилеп суранып атпай деп жок. Эгерде ушул өлүмүм
акыретиме, бул дүйнөмө Аллахым сенин ыраазылыгыңды таап келүүгө жакшылык боло турган болсо, андан аркы өмүрүм капырчылыкка өтүп кетүү коркунуч боло турган болсо, мени ушу иманда, исламда жанымды ал деп дуа кылса болот. Анан жөн эле өлүп калышты тилейин, бул жакшы эмес. Балким адамга берилген ар бир күн Алла Тааланын белеги, акыретке азыгын даярдап, жакшылыкты камдап, соопту жыйнап, Аллах Тааламга тоо кылып, истигфар кылып, күнүн олжо катары пайдаланып калыш керек өлүм тилебестен. Андан кийинки бөлүмдө, бул бөлүмдө эмнени эскерет? Ушул Юсуф пайгамбардын башынан баштап акырына чейин сүрөттөлүп келиши дагы бул Мухаммад алейхиссалату вассаламдын алып келген жолу, рисаласы, пайгамбарлыгына ачык далилдер. Ушул окуянын өзүнүн айтылышында так ошонун ирети менен айтып берген. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадистеринде, мына ушул Куранда келишинде айрым капырлар, ишенбегендер пайгамбар өзү токуп алды, мындай кылып алды, тигиндей кылып алды дегендерге да жооп дейт да. Болбосо пайгамбар алейхиссалату вассалам мурунку китептерди окуган эмес, ал окуганды, жазганды билген эмес. Жана мурунку адамдар менен да отурган эмес. Кайсы бир адамдар менен ушу Юсуф пайгамбар кандай болгон, тиги кандай болгон деп кулак төшөп алардан уккан эмес. Эч кимден үйрөнгөн эмес. Тек гана пайгамбар алейхиссалату вассаламга мурунку кабарлардын бардыгы вахий, асмандан, Аллах Тааламдан Жибрил периште аркылуу вахий болуп түшкөн. Мына ошонун бири ошол Юсуф пайгамбардагы окуя, аят болуп түшкөндүгү. Худ сүрөсүнүн 49-аятында Алла Таалам айтат: "Тилка мин амбаил гайб нухиха илейка ма кунта та'ламуха анта вала каумука мин кабл хада." Ал кабарларды, гойб кабарларды биз сага кабарлайбыз. Сен аны билбегенсиң, жана коомуң да билген эмес буга чейин дейт. Мындайча айтканда мурунку пайгамбарлардын окуялары, абалдары. Ошон үчүн шейх бул жерде да эскерет, гайб деген эки түрлүү болот. Биринчиси мурунку окуялар, ошол пайгамбарлардын алар китепте жазылып калган эмес бүгүнкү күндө, унутулуп калган. Ал окуялар канча деген пайгамбарга коомуна келген, кандай абалдар болду, ошонун бардыгы болсо дагы унутулуп калган дейт. Бирок ошол нерсе унутулуп калса дагы Аллах Таалам кайрадан вахий кылып пайгамбар алейхиссалату вассаламга кабарлашы. Бул биринчи түрү. Ал эми экинчи түрү болсо, азыр биз пайгамбар алейхиссалату вассалам келгенден бери канча кылым өттү? Ушул абалдарды айтып койгондугу. Алдыдагы боло турган абалдарды айтып койгондугу. Мына ошол нерсе дагы да кыямат кайымга чейинки акыбалдарды айткан пайгамбар алейхиссалату вассалам хадистеринде. Ошолор бирден болуп келет. Бул дагы кайып илиминин экинчи түрү. Биринчиси өтүп кеткен жана унутулуп калган окуялар, экинчиси алдыдагы боло турган абалдарды пайгамбар алейхиссалату вассалам айтып кеткен. Ушунун бардыгы Мухаммад алейхиссалату вассаламдын жолу, анын рисаласы, пайгамбарчылыгы акыйкат чын экендигине далил деп айтышат алымдар. Кийинки бөлүмдө Юсуф сүрөсүнөн дагы ала турган пайдалардын бири ушул аят. Чындыгында напси, адам напси жамандык нерсеге буйруучу. Тек гана Алла Таалам кимге өз ырайымын төгүп сактап калгандар эле болбосок, негизинен напси адамдын жаман нерсеге буйруучу деген. Бул дагы Алла Таалам адамдын напсиси кандай экенин сыпаттап атат. Өзүңүздүн напсиңизди билгиңиз келсе, бул напси жакшылыкка буйрубайт экенин. Напси жалкоолукка, ныксыроого, шалдыроого, бошчулукка, кайдыгерчиликке буйруйт. Напсини тарбиялаш керек. Тек гана Алла Таалам өз ырайымын төгүп, жакшылыгын берип, адам аракетин кылып, ошол напсини тарбиялабаса, напси адамды жамандыкка жетелеп кетет, бошчулукка жетелейт. Себеби напсинин эки сыпаты бар. Напсини үйрөткөнгө чейин адамдын напсини залым болот, бирөөгө зыян берип турганды каалайт. Анан караңгы болот, эч нерсени билбейт. Эмне буга пайда, эмне зыян, аны карабайт. Бирөөлөргө зыян берет жана караңгылыкта болот. Зулум жана жахилчиликте, караңгылыкта. Эми ушундай сыпат менен сыпатталгандан кийин бул напсини эмнени күтсө болот? Жамандыктан башка эч нерсеге алып келбейт. Тек гана бул напсини тарбияласа болот. Үчүн напсинин алымдар 3 түрү бар деген. Биринчиси бул ушул тарбиясы жок, зулумга, караңгылыкка, кайдыгерчиликке, зыянга үндүй турган напси болот. Экинчи напсинин түрү лаввама деп коет, адамды жемелеп турат. Бул дагы жакшы. Жемелеп дегени сындап туура эмес кылып атсаң, жүрөгүң бушайман болуп, туура эмес экенин сага сездирип турат. Өзүң баягы ичиңен кыжалат болуп, бошчулугуңа кыжалат болосуң, жалкоолугуңа кыжалат болосуң, жакшылык иш болсо шыктанасың, адамга мындай сездирип тура турган напси. Анан үчүнчү напси мутмаинна. Бул напси мындай үйрөнүп, тарбияланып калган напси. Дайыма жакшылыкка бет алат,
жамандыктан алыстайт, туура эмес ишти сындайт, аракеттин үстүнө жүрүп ошо тарбияланып калган напси. Муну мындай туруктуу, жакшылыкка үндөгөн напси деп муну дагы Фажир сүрөсүндө Алла таалам кабарлаган. 3 түрү бар экен. Мына ушул Юсуф сүрөсүндө Алла таалам ушу напсинин чындыгында жамандыкка буйруйт. Эми суроо келет, напсини тарбияласа болот, тарбияласа болот. Ошо жанандай даражага чейин жеткизсе болот, мутмайыннага чейин. Туруктуу болуп, жакшылыкка бет алып, жамандыктан алыстап кала турган деңгээлге чейин тарбияласа болот. Напсини ошон үчүн алымдар айтат, жаш баладай дейт. Жаш баланы таштап койсоң, тарбия бербесең, багыт бербесең, кандай бузулуп кеткендей эле напси дагы ошондой. Айрым алымдар напсини жанагы эсеп чөтү жок иштешкен шериктей деп коет. Эсептерди тактап аныктап алса кандай иш шаржайтып кетет. Напси дагы ошондой. Ооздуктап өзүңдү эсеп кысап кылып турбасаң, напси жана жүгөнү жок аттай, кутурган иттей болуп, наоборот, акыры барып жамандыкты жакшы көрүп, жакшылыкты жаман көрүп калат. Ошон үчүн кээ бир адамдарды байкасаңыздар, жакшылык ишке бет албайт, балким жакшы сөздөрдү уга албайт, кыжалат болот, жүдөйт. Ошо напси карайып кеткенде, бузулуп кеткенде жакшы иштерди укса да кыжалат, жакшылык иштерди көрө албайт, ичи тарлык, бүт жаман сыпаттар топтолуп калат жан дүйнөсүнө. Анын напсиси тек гана жамандыкты көрөт, бүт нерседе негативди көрөт, жакшылыкты көрө албайт. Ал эми напсини тазартыш керек ошон үчүн. Напси кантип тазарат? Напси илим алуу менен, жакшылык иштерди жасоо менен, жамандык иштерди таштоо менен, жакшылыкка бет алуу менен, сооп иштерди кылуу менен, Аллах Тааламга кайтуу менен, илим менен, зикир менен, канчалык жакшы иш адам кыла берген сайын напси тазара берет. Канчалык жаман ишти кылган сайын, тоо кылбаган сайын напси карайып бузула берет. Мына ошондуктан адам дайыма напсисин тазалоого, оңдоого жана ушундай жаман сыпаттан чыгаруунун үстүндө жүрүш керек. Антпесе напси адамды мойнуна минип алат дагы, адам өзүн өзү башкара албайт. Өзү айткандай, эч бир жакшылык ишке жүрөгүм тынчтыкта эмес. Каалабайт, уккум да келбейт, кылгым да келбейт деп калгандар ушундай. Напсисин башкара албай калды дегендер. Ал эми напси деген акырын жакшылык менен кылса бул өзгөрөт. Бир амалды деле кайра постоянно кылып жүрсө адат болуп калат дагы. Жана азуатты жүгөн салып, эр токум кылып, токуп, минип үйрөтүп койгондой эле напси дагы жүгөндө эле үйрөнүп калат. Анан жөн эле өзү эле напси үйрөнүп калбайт. Күрөшүш керек кайдимкидей. Өзүңдүн напсиң менен күрөш деген ушул. Жакшылыкка кылдырууга, жамандыкты таштоого, жакшы иштерди жасоого. Мунун үстүндө сөзсүз ооба себептерин карас, Аллахтан жалынып жалбарып дуа кыласыз. Пайгамбар алейхиссалату вассалам дайыма айтып жүргөн дуаларынын бири: Аллахумма хдини ли ахсанил аъмал вал ахлак, ла яхди ли ахсаниха илля ант. О Аллахым, мени адеп ахлакка, жакшы амалдарды чырайлуу аткарууга мага жеңилдик берчи, багыт берчи. Bunday жакшылыкка эч ким сала албайт сенден башка деген. Ошондой эле жаман амалдардан, жаман адеп ахлактардан таштоого, менден алып салууга жардам бер. Аны сенден башка эч ким алып сала албайт деп мына жалынып жалбарып дайыма дуа кылган. Мага таза напси бер. Аны эч ким тазалай албайт сенден башка деген дагы бир дуаларында. Ар нерсенин өзүнүн табияты бар да. Адам канчалык ошол табиятты билсе, ошонун абалын билсе, ошо менен күрөшүүгө да жеңил болот. Мамиле кылуу да жеңил болот. Баланын өзүнүн табияты бар. Кандай балага мамиле кылууда, аялдын өзүнүн табияты бар. Менен мамиле кылуу. Бул жерден биз мына напсини тааныш билдик. Напсинин мындай табияты бар экенин, ал зулумдукка, караңгылыкта экенин, эки сыпат менен күрөшүш керек экенин, оңдош керек экенин, ал өзү эле түзөлбөйт экенин билгенден кийин мунун үстүндө иштеш керек. Инна нафса ла аммаратун бису. Чындыгында адамдын напси бузукулукка буйруйт деди. Мына ушул нерсе Юсуф сүрөсүндө да келди. Бул акыркы бөлүмү. Андан кийин Шейх Саади мына ошондой эле Юсуф пайгамбардын бул окуясында илимдин артыкчылыгын даңазалап эскерген Алла Таала. Бир эле багыттан эмес, көп тараптан. Ошо илим менен гана адам караңгылыктан чыгат экен. Илим жолу менен гана адам бул дүйнөдө да акыретте да бактылуу болот экен. Мейли кандай гана жакшылыкты айтпа, даражасынын көтөрүлүшү, күнөөлөрдүн кечирилиши, диниң дагы, жашооң дагы, акыретиңдин түзүлүшү бардык илим менен. Ушул аятта "Ва кадалика яштабика роббука ва юаллимука мин та'вилил ахадис". Алла Таалам сени тандады, сага үйрөттү дейт ушул сөздөрдү. Мына үйрөтүү менен Алла Таалам ушунча жакшылыктарды берди. Бүт нерсени ушу Юсуф пайгамбардын ар бир окуядан чыгышына, ийгиликке жетишине, жамандыктардан оолак болушуна, сыноолордон сынбай чыгышына, бардыгына бийликке да келип ушул элдин
токчулугуна, өлкөнүн өнүгүшүнө себеп болушу, пайгамбарлыкка жетиши, сабыр кылышы, түрмөдөн чыгышы, түрмөгө киришинде бузук иштер менен кандай мамиле кылды, кантип алардан арылды, жалган жала жапканда кандай мамиле кылды, бир туугандары зулум кылганда кантип кечирип көкүрөгүнө кек сактабай койду, канча жакшылыктарды азыр бу жерде эскерсеңиз, бүттүгүн эң сыры эмне десе илим. Болду, башка жол жок. Ошол илимдин бул артыкчылыгы дейт. Илимди алып, түшүнүп, ага амал кылып, башкалар менен бөлүшүп, жакшылыкта жүргөнү. Кантип мамиле кылды, кантип 7 жыл ачкачылык доору келгенде ошого кандай даярдык кылды, кантип ошону сактап калды, өлкө кыйынчылык болгондо кандай мамиле кылды, токчулук келгенде кандай мамиле кылды. О Роббим, сен мага мындай мүлктү бердиң, мага үйрөттүң дейт. Сөздөрдү, ушу илимди үйрөттүң. Асман жерди жаратушусуң. Сен менин коргоомчумсуң. Бул дүйнөдө да акыретте. Мени иманда, мусулманчылыкта жанымда ала көр. Жакшы адамдарга кошо көр деп дуа кылгансында. Ушул илимди даңазалап айтып атат. Ошондуктан туугандар, илимдин артыкчылыгы чоң буга эч нерсе тең келбейт. Бул дүйнөдө да акыретте да. Шейх эмнени айткысы келип атат? Бул жерден ушул оңолом десең, жакшылыктарга жетем десең, илимден насибиң болсун. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам күндө эртең менен зикирлердин биринде ушул нерсени кайталаган. О Аллахым, мага пайдалуу илим бер. Күндө. Андан кийин сөздө адал рызкы деди. Анан барып кабыл болгон амал деди. Ошо Шейх Абдыразак да айтат. Эмнеге илимди алдыга кой десе, ошол пайдалуу илим менен адал менен арамды билесиң. Рызкыңдагы кайсы адал, кайсы арам экенин билесиң. Андан кийин кабыл болгон амал деди. Ошо илим менен сен билесиң кайсы амал кабыл болот, кайсы амал кабыл болбойт. Ошон үчүн Алла Тааламдан пайгамбар алейхиссалату вассалам сураганда илимди алдыга койду. Пайдалуу илим менен гана жакшылык жамандыкты, туура эмес жолду менен туура жолду, ак менен караны, караңгылык менен жарыкты бүт илим менен гана айырмалайсың. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам күндө эртең менен О Аллахым, мага пайдалуу илим бер деп дуа кылган. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Саллаллаху тааля хайр халқихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.